Кызылкия завод өзү кайсы кимдин территориясында турат? Кармат Бабашевна, бул биринчиден Кызылкия завод эмес, бул түштүк кыргыз семен заводу. Кызылкия түштүк семен заводу. Кимдин территориясында турат? Бул Ноокат районунун территориясы, Кулатов айыл өкмөтүнүн территориясы. Завод өзү. Завод өзү. Ал жерде турган жок. Бул завод өзү мындай да. Замир, сен ал жерге районго аким болуп баргы чактың бул маселе антип козголгон эмес. Бул маселе. Себеби бул курулуп Баткен областын көтөрүү боюнча курулган бүлөсү чындыгында келгенде. Бул аким болуп баргандан баштап ушул көйгөй башталды да. Ушул көтөргөндөн кийин ушул сем заводунун артынан акимдиктен кызматтан түштү. Ачыгын айтайын. Жансар Жолдошов ушунун аркасынан кызматтан алган. Азыр эми сени вице-премьер-министр болуп келдиң. Биз эми жаш кадр экен. Макул эми түштүктөн чыгыптыр. Иштесин, үйрөнсүн деп биз сени вице кылдык. А келишиң менен ушул нерсе кызыктың да. А сени кызыктырыш керек. Баткен болон, Нарынборду бардын экономикаларын көтөрүп кызыктырыш керек. А бирок сен эмне үчүн келип отурушуң менен ушуну баштадың? Сен вицесиңби же Ноокаттын акимисиңби десем? Жооп берип коеюнбу? Кармат Бабашевна, ушул маселени сиз лично мен өзүмө таңуулап табы жогорку кеңеш пленарный заседациясында көтөргөнсүз. Ол биринчиден туура эмес. Ол биринчиден туура эмес, мен дагы айтып коеюн. Мен өзүм дагы айтып аткан сөздөрүм бар бул жерде. Бул маселени лично мен көтөргөн эмесмин, айтып коеюн. Бул маселени прокуратура козгоп атат, уголовный делону. Мыйзамды контролдой турган орган козгоп атат буну. Мыйзамды контролдой турган орган өзү уголовный дело ачып, жогорку соттон утутат, биз мыйзамды аткарайлыбы, аткарбайлыбы? Экинчиден, мына ушул комитет мүчөлөрүгө айткым келет. Бул жерде Ноокаттын прокуратурасы эмне үчүн ошонун демилгеси менен көтөрүлгөн бул маселе. Эмне үчүн Ноокат райондук прокуратура маселе көтөрүп бул маселе. Кечирип коюңуз. Кечирип коюңуз. Үчүнчү суроо, токтоп туруңуз. Мен аким болуп барганга чейин бул иш прокуратура тарабынан көтөрүлгөн. Сиз мынтип айтпаңыз. Үчүнчүдөн айткым келет. Бул сем заводко. Үчүнчүдөн. Бул билбейм, бул өкмөттүн вице-мэрлери, вице-спикерлери билбейм кантайча тартипте мен билбейм. Үчүнчүдөн мен айткым келет, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Мен бир нерсеге таң каламын да. Мына көрүп атасыздар. Өзбекстан менен, Тажикстан менен, Кыргызстан менен чек араны тактоодо. Ушу келишим түзүп, жерлерди алмаштырып атат. Чтобы стабилдикти кармаш үчүн. Эки мамлекеттин ортосунда элдердин эмеси бузулбаш үчүн келишимге келип атат. Ошо элдер канча тополоң болсо дагы. Неужели ушу Ноокат менен Кызылкия ошо товарын алып атат, ушул келишимди биз үчүн чече албайбыз да? Мен ошол таң калтырат да. Эми Ошто 4 завод, даже семзо дагы бирөө кетип атат. Оштун абалы дайым болуп атат. Эгерде чыныгы вице-премьер-министр болсо, Баткендин абалын түшүнүп турса, мына Элдер Сурабалдиев туура айтат. Мына Искендер Кайыпкулов өзү Баткенде аким болуп келген. Экөөнү Ош менен Баткенди салыштырып көрөт. Реальный чечим чыгарам, мен настоящий патриотмун десе, анда лучше буга тийбеш керек болчу. Болсо ошол территорияны жер менен алмаштырып койсо болот болчу. Кичинекей территорияны алмаштырып коелу, Баткенди көтөрө берсин депчи. Бул жерде башка кызыкчылык бар. Бул жерде элдин пикири кандай болуп атат билесиз? Азыркы күндө президенттин саясаты стабилдүүлүк деп атат. Элди кандай, мына мэрлерден сурагыла, эл канча дүрбөлөң болуп атат. Эми болгону бир завод бар Баткенде, болгону бир завод. Андайча болбойт да бул. Мен суранып кетем, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Мына жаңы эң туура айтып атат, мына менин коллегаларым. Ушу территориалдык реформа болгуча өкмөттүн мына токтомуну чакыртып алыш керек. Анан ушу парламент ушул жерде реальный болуш үчүн комиссия түзүп кайтадан иликтеп чыксын. Мына юристтер да турат. Почему териштиресиз? Иликтеп чыксын. Мындайча чечим туура эмес. Мен не согласынмын. Комиссия сөзсүз түзүлсүн деп мен ушу сиздердин комитетиңизге сунуш кылып